Баткен облусунда укук тартип иш-чарасы жыйынтыкталды. Баткен облусунда өткөрүлүп жаткан укук тартип иш-чарасынын жыйынтыгында 6 кылмыштын бети ачылды. Бул тууралуу Баткен облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматы кабарлады. 2021-жылдын 18-19-20 январь күндөрү Баткен облусунун аймагында укук тартип аталышындагы иш-чара өткөрүлүп, жерлердеги милиция кызматкерлери коомдук тартипти сактоо, кылмыштуулуктун алдын алуу жана болтурбоо, ошондой эле болгон кылмыштардын бетин ачуу, издөөдө жүргөн жарандарды аныктоо, диний багытында, уруксатсыз чет өлкөдөн келип иштеп жүргөн атууларды аныктоо максатында паспорттук режим өткөрүлдү. Шаар, райондук ички иштер бөлүмдөрүндөгү кызматкерлер мобилдик топторго бөлүнүп, каттоодо турган курал-жарактардын сактоо мөөнөтүн, көп кабаттуу үйлөрдүн чатырлары менен жер төлөлөрүн, курулуп бүтө элек чоң имараттар кылдаттык менен текшерилди. Иш-чаранын жыйынтыгында жалпысынан 6 кылмыш, 7 жоруктун бети ачылды. Жыйналган материалдар тергөө тобуна өткөрүлүп берилди. Ал эми бузуулар кодексинин негизинде 21 жаранга протокол түзүлүп, мыйзам чегинде чара көрүлдү. Салам медиа, Баткен.